Атағы тапанча балван деп алам алқағына танылған айтылуу балван белбоолу күрөш боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин 24 жолку чемпиону. Грек-рим күрөшүнөн СССР спортунун чебери, Кыргыз Республикасынын спортуна эмгек сиңирген чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулу, спорт дүйнөсүндө тапанча балван деген кайманатка ээ болгон маркум Ибраим Музаковдун жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы кезектеги 11-чи эл аралык турнирге Өзбек Республикасынын Андижан, Бухара жана Фергана шаарларында жайгашкан олимпиадалык спорт колледждеринин тарбиялануучулары, ошондой эле өлкөбүздүн Борбору Бишкек шаарындагы Шералы Сыдыков атындагы республикалык спорт колледжинин, Чүй, Талас, Ош облустарынын жана Килем ээлери Жалал Абад облустарынан жалпы 100 катышуучу 10 салмак ченинде күч сынашты. Буюрса бул мелдеш бул эл аралык деңгээлде жыл сайын жылдан жылга жакшы тартипте өтүп жатат. Буюрса мына өспүрүмдөрдүн катышуусу мурдагыдан алда канча көп десем болот. Буюрса бул мелдеште күчтүүлөр жеңип, буюрса ушул биздин Жалал Абад областынан ушул жакшы мыкты спортсмендер чыгат деген. Эл аралык турнирдин жогорку деңгээлде өтүшүнө Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жамааты тарабынан, ошондой эле Жалал Абад шаардык спорт бөлүмүнүн жетекчилиги жагынан жана Ибраим Музаковдун үй бүлөсүнөн жакындан жардамдар берилди. Уюштуруучусу адаттагыдай эле Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы адистештирилген олимпиадалык спорт мектебинин жалпы жамааты болду. Өзгөчөлүгү мурунку жылдары жаш өспүрүмдөрдүн арасында өткөрчү элек. Ал эми быйыл болсо атайын ошо жаштар арасында 20 жашка чейинки спортчулардын арасында өткөрүп жатабыз. Балбандар жакшы, деңгээлдери өтө жогоруда экен. Ошо биздин негизги эле максатыбыз ошо Ибраим Музаковдун немесини атыны мындай даңазалоо жана ошо жаш спортчулардын тажрыйбасын арттыруу болуп саналат. Жаш балбандардын күрөш килеминдеги кыймыл-аракеттерине маркум тапанча балбандын үй бүлөсү, бир туугандары жана андан таалим алган шакирттери тыкыр көз салып турушту. Жылдан жылга чоңоюп, ошо балдардын жашы да чоңоюп, спорттун мелдештин неместе чоң деңгээлге жетип калып атат. Мындан кийин Кудай кааласа, баягы мастерская деп коет. Вот ошол деңгээлге жакындап калыптыр. 2-3 жылда Кудай кааласа баягы жеңген балдар мастер спорт деген наамды алышка аз эле убакыт калыптыр. Атамдын жаркын элесине арналган быйыл 11-чи жылы болуп атат. Аябай ыраазычылык билдиребиз спорт комитетине, спорт уюштуруучуларына, атамдын окуучуларына, ушул спорт школдун директоруна, Чыңгызга атайын чоң ыраазычылык. Биз үй бүлөбүз менен жылда келип катышабыз, үй бүлөсү менен терең ыраазычылык билдиребиз. Ибраим Музаковдун жаркын элесине арналган турнирдин жыйынтыгында Бухара шаарындагы спорт колледжинин, Бишкектеги Шералы Сыдыков атындагы республикалык спорт колледжинин жана Килем ээлери Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы олимпиадалык спорт мектебинин балбандары байгелүү орундардын көбүн багындырышты. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал Абад шаары.